Саламатсыздарбы балдар? Биз кайрадан кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Сиздер менен кыргыз тил сабагын өтүп жатканыма абдан кубанычтамын. Сиздер да дептер ручканы камдап, сабакка көңүл буруп олтурсаңыздар. Бүгүнкү биздин сабактын темасы көнүгүү иштөө жана эмне үчүн, эмнеге деген суроолор менен таанышуу. Биз жогоруда айткандай эле көнүгүү иштейбиз. Бул сабакта эмне үчүн, эмнеге деген суроолор менен таанышабыз. Билимдерибизди бышыктайбыз, көндүмдөрүбүздү калыптандырабыз. Кыргыз тилинде сүйлөөгө жана жаза билүүгө көнүгөбүз. Сабаттуулугубузду арттырып, ден соолуктун чың болушу үчүн аракеттенүүгө тарбияланабыз. Балдар, адаттагыдай эле ден соолукка кам көрүү минутасын баштагым келип турат. Анда эмесе төмөнкү ырды толуктап көрөлү. Ата энемди угамын, күндө турамын. Сыртка чыкпастан колду кармаймын. Демек балдар, бош орунга ылайыктуу сөздөрдү коет экенбиз. Кана, убакыт кетти. Биз бул ырдагы сөздөрдү туура таптык деп ойлоймун. Анда эмесе биз ырды толуктап окуп көрөлү. Ата энемди угамын, күндө эрте турамын. Үйдөн сыртка чыкпастан колду таза кармаймын. Балдар, ден соолугубуз үчүн кам көрүп, үйдөн сыртка чыкпай, ар дайым колду самындап жууп, таза кармайлы. Сиздерге ден соолук каалаймын. Балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда жаңы сөздөр менен таанышабыз. Анда эмесе сөздүк дептерибизди алып, ушул жаңы сөздөрдү жазып алалы. Жакшылап көңүл бөлүп угуп тургула. Жүрөк айланат. Тошнит. Ийне сайды. Сделал укол. Мурду бүтүп жатат. Заложен нос. Тез жардам. Скорая помощь. Чыйрыгат. Знобит. Мына балдар, биз жаңы сөздөр менен да таанышып алдык. Эми ушул жаңы сөздөр сүйлөм түзүүдө кандай колдонуларына көңүл бөлөлү. Жүрөгү айланат. Жүрөгүм айланып жатат. Бул жерде ден соолугу начарлап, ооруп жаткан адам жөнүндө болуп жатат экен. Жүрөгүм айланып жатат. Ийне сайды. Дарыгер мага ийне сайды. Мурду бүтүп жатат. Мурдум да бүтүп жатат. Тез жардам. Мага тез жардам чакырды. Чыйрыгат. Денем чыйрыгып жатат. Балдар, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазып алууну унутпаңыздар. Балдар, биз суроолорду туура пайдалануу жана ага берилүүчү жооптор менен таанышып көрөлү. Суроолорубуз эмне үчүн, эмнеге? Балдар, бул суроолор көп учурда бир нерсени билүү үчүн кызыккан адамдар тарабынан берилет. Анда эмесе суроолорго жана жоопторго көңүл бөлүп көрөлү. Дарыны эмне үчүн алдың? Же болбосо дарыны эмнеге алдың? Дарыны эмне үчүн алдың? Тамагымды чайкайын деп алдым. Демек балдар, суроого көңүл бөлөбүз. Дарыны эмне үчүн алдың? Тамагымды чайкайын деп алдым. Эмнеге? Эмне үчүн деген суроо колдонулду. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. Эмнеге этим ысып жатат? Же болбосо эмне үчүн этим ысып жатат? Суук тийгендиги үчүн этим ысып жатат. Балдар, силер үйдө ата энелерибизге ушул суроолорду берип, ага
жооп алсаңар болот. Же болбосо алар берген суроолорго силер жооп берсеңер болот. Ушул суроолордун айланасында диалог жүргүзгүлө. Балдар, сүйлөмдөрдү толуктап жазабыз. Мага суук тийип калыптыр. Чыйрыгып. Ушул жерге тиешелүү сөздү өзүбүз коебуз. Демек, биринчи сүйлөмдү бардыгыбыз иштейли. Мага суук тийип калыптыр. Чыйрыгып жатам. Кийинки сүйлөмдөрдөгү тиешелүү сөздөрдү койгула. Ар бир сүйлөмгө сүйлөмдүн маанисине жараша тиешелүү сөздөрдү коебуз. Силер сүйлөмдөрдү туура толуктадыңар деп ойлоймун. Жанагы ишенем, азаматсыңар балдар. Балдар, төмөнкүрдү угуп, ушуларды обону менен жаттап алгыла. Birincisi baş parmak, ikincisi sömöy, üçüncüsü ordan, dördüncüsü adı yok, beşincisi çıpalak. Baş parmağım çoğ atam, sömöyüm çoğ apam, ortanuğum öz atam, adı çoğum apam, geçineki çıçalak, menin adım çıpalak. Birincisi baş parmak, ikincisi sömöy, üçüncüsü ordan, dördüncüsü adı yok, beşincisi çıpalak. Baş parmağım çoğ atam, sömöyüm çoğ apam, ortanuğum öz atam, adı çoğum apam, geçineki çıçalak, menin adım çıpalak. Мына балдар, ырды уктуңуздар. Ушул ырды обону менен жаттап, ырдап жүргүлө. Бул ырда биздин бармактарыбыз жөнүндө кеп болуптур. Ар бир бармактын аталышын силер жаттап алгыла. Ошону менен эле бирге үйдөгү чоң ата, чоң энебизди, ата энебизди сыйлап, аларга урмат менен мамиле жасагыла. Балдар, сабагыбызды ушу менен жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма. Окуу китебибиздин 133 бетиндеги 4 көнүгүүнү аткарабыз. Сүйлөмдөрдү тиешелүү сөздөр менен толуктап жазабыз. Тапшырма түшүнүктүү болду окшойт менимче. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан кыргыз тили сабагында көрүшкөнчө сак саламат болгула. Ден соолугуңуздардын камын көрүңүздөр.